Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah Taala mi Qur'an-ы Karimде мындай дейт: А'удhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Чындыгында биз Куранды зикир кылууга, тагырга айтканда эске тутууну жеңил кылдык, андан үлгү алуучу барбы дейт. Жана сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде айткан: "Хайрукум ман тааллама ал-Qur'ана ва аллама." Силердин эң эле жакшыңар Кур'ан-ы Каримди үйрөнгөн жана башкаларга үйрөткөн. Бирок Аллахтын жакшылыгы мына Кур'ан-ы Карим жаттоону Аллах Таалам биздин үммөткө жеңил кылган. Жана Кур'ан-ы Карим жаттоодо дагы өзүнүн жолдору жана этаптары бар. Мына бүгүн биз Кур'ан-ы Каримди жаттоодо дагы бир ыкманы айтып өтөбүз. Кур'ан-ы Каримди жаттай турган адам алгач өзүнүн жаттай турган жерин устазга же ошол сүрөнү жаттаган бир адамга барып, жаттай турган сүрөсүн же аяттарын алгач окуп берип, каталарын түзөп алуусу керек. Эгерде окуп бере турган устаз же мугалим жок болсо, анда жок эле дегенде туура окуган же интернет булактарындагы чоң каарылардын үнүнөн дагы угуп жаттаса болот. Албетте бул ушул интернет булактарына эле таянып алган бул туура эмес. Кээде устаз жок болуп калган учурда же кандайдыр бир себептер чыгып калса, ошол учурларда гана азыркы учурда мисалы русска Курандар чыккан, тажвидти эң мыкты каарылардан угуп жаттаса дагы болот. Буга алымдарыбыз уруксат беришкен. Устаз Яхья Гауthani өзүнүн "Кейфа тахфазул Кур'ан" Кур'ан-ы Каримди кантип жаттайсыз деген китебинде мындай дейт: "Мен Түркия өлкөсүндөгү медреселерге Кур'ан жаттатуучу борборлорго барып зиярат кылдым. Ал окуу жайларда алгач Кур'ан жаттайм деп келген окуучуга бир жыл бою Кур'ан-ы Каримдин башынан баштап аягына чейин алгач Кур'ан-ы Каримди карап окутуп, анын тажвидин түзөп, каталарын түзөп, адамды алгач Кур'ан-ы Каримди туура окууга машыктырып, андан кийин бир жылдан кийин гана Кур'ан-ы Карим жаттоого уруксат берет экен" деп өзүнүн сөзүндө айтып кеткен. Жана дагы ал мынтип кошумчалайт: "Ушинтип Кур'ан-ы Карим жаттаган көптөгөн каарыларды көрдүм. Алар Кур'ан-ы Каримди окуганда эң мыкты тажвид менен окушат эле" дейт. Демек мындан бизге маалым болду: Кур'ан-ы Каримдеги жаттай турган сабагыбызды алгач туура окуган каарекиге текшертип, туура окугандан кийин гана Кур'ан-ы Каримди окусак, ошондо гана биздин окуганыбыз туура болот, тажвидтери дагы жана окулуштары дагы эң мыкты болуп чыгат. Анткени устаз Яхья Гауthani дагы өзүнүн сөзүндө айтат: "Эгерде адам жанагы жаттай турган сабагын өзү эле алгач жаттап алса, эч кимге текшертпей эле, окутпай эле жаттап алса, анда кээде туура эмес ката жаттап алышы мүмкүн. Ката жаттап алгандан кийин аны кайра чыгаруу дагы, кайра унутуу дагы кыйын, аны түзөө дагы кыйын" дейт. Ошондуктан алгач эң баштап жаткан кезде эле Кур'ан-ы Каримди туура окуп, андан кийин жаттаган эң жакшы.